Урмат мырзага суроо деп кайрылган экен, азыр мен сизге окуп берейин. Мындай дейт. Абдан узун жазыптыр. Учурдагы чөнтөк парламент чабал болуп турганда, президенттин айтканын айткандай аткарып турганда, элдин өкүлчүлүгүн так аткара албай жатканда, мыйзамдар иштебей аткан учурда митингдер жападан жалгыз үндү жеткирүүчү каражат бойдон калууда дейт. Митингге тыюу салуу бул укукту сыйлабагандык. Митингге чыга турган себептер жоюлду деп ойлойсуңарбы бүгүнкү күндө деп кайрылган. Мындай да бул дагы абдан жакшы терең суроо. Жакшы бийлик болбойт. Дүйнө жүзүндө бир да мамлекетте жакшы деген бийлик жок. Бийлик же жаман болот, же өтө жаман болот. Любой өнүккөн мамлекеттерде да адам укугу бузулуп турат. Анан биз ойлобошубуз керек да, бул президент, жакшы президент иштеп атат да, туура. Бирок бүгүн баардык жерде эле жапжакшы болуп эле элдин көйгөйүнүн баары чечилип калды дегенден алыс болушубуз керек дагы. Бул пикет митингди элдин, карапайым элдин укугу катары, бирден бир ошо күнүн жеткизе ала турган жолу катары карай беришибиз керек да. Буга өтө мындай тыюу салган таптакыр туура эмес. Угатабыз сизди, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кулак сизде, айтыңыз сурооңузду. Нарындан чыгып жатам, атым Кубаныч. Азыр эле сиз айтсаңыз, мына мисалы бекетти туура эме баягы мыйзамсыз болуп атат, тыюу салганчы. Бирок алдын ала үнү бийликке жетиптирби Бабановдуку? Телевизордон түшүнүктүү эле айтпадыбы? Анан эл эмнени талап кылып атат? Ошонун жообун уга албай атам да. Анан жаман аялдарча кетип калып эле эркекче келе албай атат да, өзү туура эле азырчы. Рахмат. Жооп берип коеюн. Мен бая айтпадымбы, биз ошо Бабановго анан кийин саясий немелерге эле мындай кетип калып атабыз да. Маселе ошондон улам жаралды да, мэрдин билдирүүсү ошондон кийин чыкпадыбы? Буга чейин болгон жок. Бабанов кайрылганы, маалымдаганы булар мыйзамдуу, тыюу салганы мыйзамсыз. Соттун чечими дагы Горький паркына бар деген дагы мыйзамсыз. Ошон үчүн мен бул ойду мен дагы айттым. Эгерде ошол чечимди токтотпосо, жогорку сотко чейин алып барышса, анан жогорку соттун чечимине карап туруп биз Бириккен Улуттар Уюмуна Адил Турдугуловдун ишин жеткиздик да. Сиздер кайрыласыздарбы эгер ошол маселени көтөрөсүздөрбү? Эгерде уюштуруучулар мына биздин укугубуз бузулду деп бизге кайрылса, биз ошолор менен сотторго барып, соттун чечимин алып туруп, ошо Бириккен Улуттар Уюмуна чейин жеткизгенге даярбыз. Колубуздан келет алчы. Себеби бул Бабановду шылтоолоп, бул жерде Бабанов шылтоо болуп атат да. Ал келсе, келбесе андан Кыргызстандын өзгөрүп башка болуп аткан жок. Бабанов шылтоо, бирок Бабановдун алиги сөзүн неме анын артынан ээрчиген адамдар да бар да, тарапташтары да бар да, электораты. Анан ошолордун укугу бузулуп атат. Кеп Бабанов ал каякта жүрөт, иши кылып жүрөт алчы. Бул анын келеби тарапташтарын дагы эме укугу бузулат. Ошо Бабановду шылтоолоп туруп, жалпы кыргызстандыктардын укугун бузганга барып атышат да. Бул туура эмес. Анан кийин Ала Тоо аянты, Ак үй, Бишкек, бир гана Бишкекте жашагандарга тиешелүү эмес. Бул Кыргызстандын борбору, Ак үйдө Кыргызстанды шайлаган бийлик өкүлдөрү, депутаттары отурат. Жерге келгенге ар бир адамдын укугу калыш керек. Урмат мырзага жолдоптур суроонучу, эки угармандын суроосун бир тааныштырайын. Урмат мырза, бийликке кошомат кылганды токтотуш керек, бийликти ушинтип өзүңөр бузуп жатасыңар, кошоматчылыкты качан токтотосуңар деп жазган экен. Кийинки билдирүү жазыптыр да. Урмат мырза, мурда сиз абдан ачык айткан жигит элеңиз, кийин президентке жолугуп чыкты дегенден кийин эле башкача сүйлөй баштадыңыз көрүнөт дейт. Мен биринчиден жолуккан жокмун. Экинчиден мына карасаңыздар, ошол эле диги Бабановдун супермаркеттин астында гамбургер таратуу боюнча тынчтык тамак таратуу болчу, бекер гамбургер. Концерттик программа беле. Концерт программа менен. Ошол жерде Бабановдун супермаркеттин администраторлору дагы ошол жерде тынч эле болот, эл тынч эле гамбургер жеп кетет деген. Ошол жерде башаламан болуп, ошол жерде канча адамдар жабыркады, канча адамдар тиги гамбургерге талашып атып тебеленди болду. Ага ким жооп берди? Бүгүнкү күндө ошол уюштуруучулар жооп берген жок. Ошол эле маалда ошол келип ошол гамбургер тараткан адам да ошол адамдын ден соолугун сурап койгон жок. Бүгүнкү күндө ушундай эле чогулганда да башаламандар уюштуруп кетип, же дагы бир акча таратуулар болуп калса, же ошол маалда дагы бир гамбургер таратып дагы тебеленсе, ага ким жооп берет? Бул жерде митинг уюштургандар жоопкерчиликти мойнуна алыш керек да, туурабы? Анан көрдүңүзбү, эч ким албай атат. Мына өзүлөрү мына флешмоб жасап көрүштү.
гамбургер менен. Ал жерде тебеленген кишиге да эч ким жооп берген жок. Мисалы ошо гамбургер боюнча. Ал жерде дагы бирөө мен ошо жерге гамбургер үчүн барып мен тебелендим деп ойлогон жок да. Ал адам тебеленип жабыркап калды. Скорый менен кетти. Скорый менен ошол күндө мына ошолор мына моундай биз чыгым төлөп бердик. Ушул адам биз тынч уюштурсак, ошол адам келип тебеленип калдык. Биз жолу эми ал гамбургер таратканча Азия молдогуна айтып атасың да. Ал тынчтык митингдин түрүнө кирбейт. Ал жердечи. Ал жерде концерттик программа. Жок, ал жерде бизнес акция болгон. Бизнес акция. Алар ошо эл тынч чогулду. Ал жерде маалымдоо эч нерсе деле болгон жок. Жакшы милиция кызматкерлери барышыптыр. Аерде эл көбөйүп кеткенден кийинчи. Аерде бизнес акция. Алар кийин ошо өзлөрүнүн бизнесин жүргүзүп баягы ачылуусуна чакырып атпайбы элдичи. Анан ал жерде бир көйгөй айтылган жок, бир проблема айтылган жок, бийликке кайрылуу болгон жок. Тигилер өзлөрүнүн бизнесин ойлоду, а булар болсо барып бекер гамбургер жеп, анан баягы артист келди эле ошонун ырын укканы барды. Экөөнүн мындай тынч митинг, алиги бийликке бир кайрылуу, көйгөйдү айтуу, өзүнүн проблемасын көтөрүү менен анан бизнес акциянын кичине бөлөйлүк да экөө таптакыр эки башка. Жок, бирок чогулган эл ошондой андай урмат, эгерде андай чогулганды айта турган болсокчу, мынакей Орозо айтта, Курбан айтта, Кудайга шүгүр, аянтка 30 000 40 000 адам чогулат. Биз муну тынчтык пикет айта албайбыз. Бул алиги диний неме, өзүнчө диний намаз окууда айт намазы деп аталат. Анан кийин эгерде Кудай бетин салбасын ошондой жерде бир нерсе болуп кетсе, анан кийин тынч пикетке келип алып ушундай болду деп айткан ойдон алыс болушубуз керек, бөлүшүбүз керек. Бирок азыр күндө ушундан да сактанып атышат да ар бири. Азыр биз менен түз байланышта жогорку кеңештин депутаты, мына сиз жанатан көбүрөөк сын пикириңизди айтып аттыңыз эле. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов турат. Алмамбет мырза, саламатсызбы? Алмамбет мырза, саламатсызбы? Мен угуп атам. Мен эми эфирдин убактын аяп сразу эле токотор жерине өтө берейин. Ооба, өтө бериңиз. Митинг болбойт, митингге тыюу салыш керек деген бул караңгылык. Эгерде митингге тыюу салса, бул бийликтин түбүнө ошол митингге тыюу салуу дегендер жетет. Анткени митингге тыюу салган коомдо жарылуу болот. Митинг аркылуу адамдар өз пикирин бийликке жеткизип, бийлик аркылуу диалог кылып турат. Митинг деген тынчтык болот. Митингтерде адамдар ар кайсы социалдык, экономикалык ар кайсы көйгөйдү көтөрүп, бийликтин көңүлүн элдин көңүлүнө буруп турат. Митинг болбогон мамлекеттер бул Африка. Митинг болгон мамлекеттер бул өнүккөн мамлекеттин баардыгы тынчтык митингге чыгып, бийлик менен элдин ортосундагы бир диалог, көңүл буруу. Кээде президент бир нерсени көрбөй калышы мүмкүн. Кээде премьер-министр бир нерсени көрбөй калышы мүмкүн. Ошондо элдер чыгып, ай, бул жерде мындай болуп атат, бул жерде мындай болуп атат деп 1-2 саат чогулуп, өндүрүш токтон асыртып, кайра пакетин салып. Айтыңызчы, мисалы, эми эгерде мэрия мораторий жарыялай турган болсо, бул чечимди колдойсуздарбы сиздер? Анткени башка жака соттун чечими менен башка аймакка жылдырып атышпайбы? Мен колдобойм. Мэрия муну тиги эмоцияга кирип кетип, Бабанов келатканда коркуп кетип, эмне кыларын билбей тайсалдап айтып ийди. Ошондуктан митингге тыюу салуу бул туура эмес. Мына Урмат өзү демократ, Урмат өзү митингде жүрүп чоң ойгон бала. Митингди тыюу салуу болбойт. Ошондуктан Урмат мырзанын сизге бир соолу бар болуп атат, жо. Алмат Асылканович, мына биз бийлик деп сизди тааныйбыз, жогорку кеңештин депутатын, парламент башкаруу, сизди фракциянын башчысы деп. Сиз бийлик деп атасыз, кайратчы. Биз ошондо биз кимге таянып калабыз ошондо? Анда бүгүн силер бийлик эмессиңерби деген суроо келет да. Эми бул экинчиден ошол эле мэр сиз менен чогуу отурган ЭСК партиясынын депутаты, ЭСК партиясынан чыккан, ошол сунуштаган. Ар бир өзүңүз мына конституция жазганда да чогуу болдуңуз, ошо мыйзамдарда чогуу отурасыз ошо. Ошо мыйзамдарыңызга карасаңыз, ар бир жерди партияларга же фракцияларга бөлүп алгансыздар, ар бир ведомствода. Бул башка маселе. Ооба, айтыңыз. Ал АДС төдө башка жака кирип кетти. Мындай мыйзам чыгаруу астына, парламенттин астына ар дайым митинг күнүгө болот. Бул мыйзамды кабыл алгыла, жерди трансформация кылгыла, үйлөрдү таанып бергиле деп. Бул туура көрүнүш. Биз колдойбуз. Ошондуктан парламентке дагы митинг болгон таасири болот. Биз айтып атабыз, элдер митингге чыгып атат, бул жерин көңүл буралы деп. Айыл өкмөттөрүн шайлоо түз болсун, же болбосо эркиндей болсун, кандай болсо дагы эл монтуп айтып атат деп, элдин үнүн жеткизгенге парламентке да оңой. Ошондуктан урмат, эми жөн эле көгөрүп талаша бербей, митинг бул керек. Сен өзүң митингде чоң ойгон баласың. Митинг бул бүт сивилдик коомдо колдоно турган демократиянын бирден бир керек, жападан жалгыз болбосо дагы бирден бир рычагы, сөз эркиндиги, ачык коом, митинг,
Элдердин Эми Алмамбет мырза 23 тосуп бирөөнүн укугубуз эмес. Митинг деген бул сивилдүү митинг. Акырын бір бурчка туруп алып, өзүнүн үнүн айтып, плакаттарды көрсөтүп анан тарап кетүү. Ошону айтат митинг деп. Жол тосуу, азеже туура айтат. Жол тосуу бирөөнүн укугубузу бул албетте туура эмес. Закондо баардыгы шурудай тизилип жазылган. 23 апрелде ата мекен жана башкалар митингге чыгасыздарбы же мэрден чочулап калдыңыздарбы? Биз мэрден чочулабайбыз, анткени мэрдин укугу туура эмес. Мэрдики мыйзамсыз. Керек болсо биз кайрылабыз органдарга мэрдин токтомун жокко чыгаргыла деп. Биз мыйзамдуу коомдо жашайбыз да. Рахмат. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт жыйынтыктап калды. Мына Азиз айым сиз колдойт экенсиз. Мен бир нерсени кошумчалап кетейин, урмат көңүлүн албасын. Пикет митингге тыюу салуунун бир жолунан урматтын атасы каза болгон. Урмат ошого макул десе керек, себеби Бектемир Акунов ошол жерде ачкаччылыкта жатып, андан кийин нарынга ошо нарындык тааныштарына ошо колдоого чакырганы, барганын билип туруп, милициялар кармап, мен өзүм иликтегенмин. Ошол жерде 8 кармалып турган адамды түнкү саат 2-де бошотуп жиберишип туруп, анан кийин Бектемир Акунов мен бүгүн көзүм жетип турат. Уур тепкиден, сабоодон каза болгон. Мына биз ошону Бириккен Улуттар Уюмуна чейин алып барып, бүгүн далилдеп, мамлекетти, Кыргызстанды, ошо бийликти, ошо милицияларды Бириккен Улуттар Уюму күнөөлүү деп тапты. Урмат, сенчи ушундай пикет митингдерге тыюу салган убакта атаңы бир эстеп, атаңын өлүмү эмнеден келип чыкты? Ошо тыюу салуудан, ошо тыюу салууга болгон аракеттен, ошо атаңын колу бутун байлаганга аракет кылгандан, ошону баш ийдиргенге аракет кылып туруп, анан кийин атаң каза болуп калды. Кечирип койсун, мен сен жүрөгүңө катуу тийген. Ошону мындай да, баягы саясатчылар колдонуп учурунда гана. Бирок кийин унуп калгандары мындай карапайым элде таарынып, мына бизде таарынып келет да. Ошол эле маалда мына бийлик деп атат. Эртең кайрылып өзү бийликтер чыгып атышпайбы митинггечи? Ошол Атамкен партиясы ичинде отурсун. Биз ошол жерде сыртына чыгып биз кыйкыралы. Парламенттер иштебей атасыңар, силер мыйзамдарды чыгарбай атасыңар, биздин укуктарыбызды коргобой атасыңар. Алар сиздердин укук болуп атпайбы? Ошондо мына биздики болот. Кайра депутаттар өзүлөрү чыгып алып, кайра митинг кылганы бул туура эмес деп эсептейм. Жыйынтыктайлы эми бул маселе аябагандай көп талкууну жарата турган жагдай. Бүгүнкү студиянын меймандары Кылым Шамы коомдук бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиз Абдрасулова жана Аксы Апрель акыйкаттыгы кыймылынын мүчөсү Урмат Акунов болушту. Көңүл бөлгөндүгүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирем.